Саламатсыңарбы балдар? 6 класстын математика предмети боюнча кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы абсолюттук жана салыштырмалуу ката. Бүгүнкү тема жөнүндө толук маалымат алуу үчүн сандын модулу жана сандарды тегеректөө түшүнүктөрүн эске сала кетели. Сандын модулу деп эмнени айтабыз? Терс эмес чыныгы x санынын модулу деп берилген сандын өзүн айтабыз. Башкача айтканда, модул ичинде x санынан барабар болот экен x-ке. Терс чыныгы x санынын модулу деп берилген x санына карама-каршы санды айтабыз. Башкача айтканда, модул ичинде минус x саны барабар x санына. Берилген сандардын айырмасынын модулун тапсак, төмөндөгү сандардын айырмасынын модулун таап көрөлү. 5 жана 3,7 деген сандар берилсин. 5 жана 3,7 санынын айырмасынын модулу 1,3 санынын модулуна барабар. Андан натыйжада 1,3 деген санды алабыз. Минус 9,5 жана 9 санынын айырмасынын модулу 18,5 минус 18,5 санынын модулуна барабар. Бул сандан дагы биз оң санды алат экенбиз 18,5 деген. Демек, оң сандын дагы, терс сандын дагы модулунан биз дайыма оң санды алат экенбиз. Сандарды тегеректөө эрежесин эске сала кетели. Эгерде санды кандайдыр бир разрядка чейин тегеректеп жатсак, бул разряддан кийинки бардык цифраларды 0 менен толуктайбыз. Эгерде алар үтүрдөн кийин болсо, ал цифраларды алып таштайбыз. Эгер 0 менен алмаштырылган же алып салган цифрабыз 5, 6, 7, 8, 9 цифраларынын бирине барабар болсо, анда анын алдындагы санды 1ге чоңойтобуз. Эгерде 0 менен алмаштырылган же таштап салган цифрабыз 0, 1, 2, 3, 4 цифраларына барабар болсо, анда анын алдындагы цифра өзгөрүүсүз калат. Мисалы, ондук бөлчөктү тегеректейбиз. 57,100,000ден 38,105 деген ондук бөлчөгүбүз берилип атат. Биринчи жүздүк үлүшкө чейин тегеректеп көрөлү. Жогоруда айтылган эреже боюнча биз азыр жүздүк үлүшкө чейин тегеректөө үчүн миңдик үлүшүндө кайсыл цифра турганын карайт экенбиз. Миңдик үлүштөгү цифрабыз 1. Демек, анын алдындагы цифрабыз 8 деген цифра өзгөрүүсүз калат. Демек, алынуучу саныбыз 57,138 болот экен. Кийинкиси ондук үлүшкө чейин тегеректеп көрөлү берилген санды. Ондук үлүшкө чейин тегеректегенде ондук үлүштөн кийинки жүздүк үлүштөгү цифраны карайт экенбиз. Жүздүк үлүштөгү цифрабыз 8 болуп атат. Демек, 8 саны 5тен чоң. Анын алдындагы ондук үлүштөгү саныбыз, 3 деген саныбыз 1ге чоңойот. Алынуучу сан 57,4. Кийинки бүтүнгө чейин тегеректесек, үтүрдөн кийинки биринчи турган цифрабыз 3 деген цифра экен. Демек, 57 бүтүндүн өзү жазылат. Анткени 3 деген, эгерде үтүрдөн кийинки цифрабыз 5 же 5тен жогору сан болсо, анда биз 58 деген санды алмак экенбиз. Демек, биздин алынуучу саныбыз 57 деген сан болду. Ондук бөлчөктөрдү ондук, жүздүк, миңдик жана башка үлүштөргө чейин тегеректегенде 0,1, 0,100,000, 0,1000,000 жана башка тактыкка чейинки жакындаштырылган маанилерди ала алабыз. Эми бизге кандайдыр бир кесиндинин узундугу же болбосо кандайдыр бир фигуралардын аянттарын ченүүдө, же бир телолордун массаларын эсептөөдө жана башка ченөөлөрдү жүргүзгөндө кандайдыр бир деңгээлде жакындаштырылган маанилерди алууга туура келет. Эми ушул жакындаштырылган маанилердин катасын аныктоо үчүн силер менен абсолюттук жана салыштырмалуу ката түшүнүгүн киргизет экенбиз.
Мисал карап көрөлү. Карандаш, сызгыч баарыңарда бар болсо керек. Биз азыр берилген карандаштын узундугун өлчөп көрөлү. Сызгычтын жардамы менен карандаштын узундугу болжолдуу түрдө 10 сантиметрге барабар экен. L барабар 10 сантиметр деп алабыз. Эми ушул эле карандашты биздин сызгычыбыз миллиметрлик чен менен дагы берилип жаткандыктан биз тагыраак маанисин карап көрөбүз. Анда миллиметрлик чени 9,8 сантиметрге барабар болуп атат. 9,8 сантиметр деген берилген карандаштын так мааниси болуп атат. Ал эми 10 сантиметрибиз берилген карандаштын жакындатылган мааниси. Абсолюттук катасын табыш үчүн эми так мааниден жакындатылган маанинин айырмасынын модулун таап туруп 0,2 деген сан чыкты. Бул берилген карандаштын узундугунун абсолюттук катасы болуп эсептелинет экен. Эрежеге токтолсок анда жакындаштырылган маанинин абсолюттук катасы деп так жана жакындаштырылган маанинин айырмасынын модулун айтсак болот. Кесиндинин узундугун сызгыч менен эсептегенде анын абсолюттук катасы 1 сантиметрден ашпайт. Эгерде сызгычыбыз сантиметрлик бөлүкчөлөр менен бөлүнгөн учурда. Таразада салмактуу өлчөө учурунда 100 грамм, 200 грамм, 500 грамм жана 1 килограммдык гиряларды пайдалансак, анда салмактуу өлчөөнүн абсолюттук катасы 100 граммдан ашпайт. Каалагандай СД кесиндиси берилип атат. СД кесиндисинин узундугун карасак, 7 сантиметр менен 8 сантиметрдин арасында жайланышкан экен. Биз муну кеми менен алынган жакындаштыруунун маанисин 7 деп алабыз. Ал эми ашыгы менен алынган жакындаштыруу маанисин 8 деп алабыз. Ал эми биздин так маанибиз болсо ушул 7 менен 8 сантиметрдин арасында жайгашкан экен. Ал кандайдыр бир x деген сан болот экен. Ченелүүчү чоңдуктун чыныгы маанисин x десек, ченөө a деген жыйынтык берди. X модуль ичинде x менен a'нын айырмасы бул ченөөнүн абсолюттук чоңдугу экен. H саны абсолюттук катанын чеги деп аталат жана төмөнкүдөй формула менен берилет. X менен a санынын айырмасынын модулу кичине же барабар H деген сан экен. Жалпы учурда x барабар a плюс минус h деп жазылат. Плюс минус дегенибиз плюсу ашыгы менен алынган, а минусу кеми менен алынган учурда ушундай жазылат экен. Бизге комнаталык температураны эсептөө үчүн термометр берилди дейлик эле. Термометрдин шкаласы 1 градустан менен бөлүнгөн шкалалар. Демек, ченөөнүн абсолюттук катасы бул учурда 1 градустан ашпайт экен. Кийинки учурда тараза шкалалары 20 граммдан бөлүнгөн экен. Демек, бул учурда ченөөнүн абсолюттук катасы 20 граммдан ашпайт. Үчүнчү учурду карайлы. Механикалык саат берилсе, механикалык сааттын шкалалары минуталык бөлүкчөлөргө бөлүнгөн экен. Ченөөнүн абсолюттук катасы бул учурда 1 минутадан ашпайт экен. Жакындаштырылган маанинин салыштырмалуу катасы деп абсолюттук катанын жакындатылган маанисинин модулуна болгон катышын айтабыз. Мисалы, бизге кандайдыр бир китеп текченин узундугу менен компакт дисктин калыңдыгын өлчөө учурунда төмөнкүдөй жыйынтыкка келишкен. Мисалы, китеп текченин узундугу 200 сантиметр. Абсолюттук катасы 0,1ге барабар болуп атат. Ашыгы жана кеми менен алынган учурда дагы. Компакт дисктин абсолюттук катасы плюс минус 0,1 экен. Бул учурда дагы ашыгы жана кеми менен алынган учурлар каралып жатат. Эми абсолюттук катаны жакындаштырылган мааниге бөлүп, аны 100%ке көбөйткөндө биз алдык салыштырмалуу катаны алат экен. Бул 0,5%ке барабар болду биринчи учурда.
Ал эми экинчи учурда компакт дисктин салыштырмалуу катасы 50%ке барабар болду. Өлчөөнүн салыштырмалуу катасы канчалык аз болсо, ал ошончолук так болот экен. Демек, биринчи учурда өлчөөнүн катасы 0,5% болуп атат, экинчи учурга караганда аз. Демек, биринчи учурда эсептөө так жүргүзүлүп жаткан экен. Кийинки учурду карап көрөлү. Карандашыбызды өлчөгөнбүз, абсолюттук катасын тапканбыз. Эми ушул салыштырмалуу катага карап көрөлү. 0,2 абсолюттук ката болгон. Салыштырмалуу катасын табыш үчүн эми жакындаштырылган мааниден так маанисинин модулун кемитип, аны жакындаштырылган маанинин модулуна бөлдүк. Башкача айтканда 10-9,8 айырмасын, айырмасынын модулун 10 санынын модулуна бөлүп, аны 100%ке көбөйткөндө биз 2% салыштырмалуу каталыкты алдык. Демек, сызгычтын салыштырмалуу каталыгы, сызгычты ченегенде биз 2%-тик салыштырмалуу катаны алдык десек болот экен. Мисалы, Алишердин 1000 сому, ал эми Тилектин 25 сому бар болчу. Кокустук болуп, экөө тең 5 сомдон жоготушту. Силердин оюңарча кимиси көбүрөөк зыян тартты? Биз айтат элек, экөөсү тең бирдей эле зыян тартты деп. Анткени экөөсү тең бирдей 5 сомдон акча жоготкон. Мындай жооп абсолюттук каталыкка негизделген деп айтышат. Алишер акчанын 1000ден 5 бөлүгүн, башкача айтканда 0,5 бөлүмүн жоготкон. Ал эми Тилек болсо акчасынын 25ден 5 барабар 0,2 бөлүгүн жоготуптур. Бул учурда салыштырма каталык процент менен берилет. 0,1000ден 5ти 100%ке көбөйткөндө Алишер акчанын 0,5%, ал эми Тилек акчанын 20%-ин жоготкон болот экен. Демек, Тилек Алишерге караганда салыштырмалуу каталык боюнча акчасынын 15%ке көбүрөөк жоготкон болуп калат. Демек, салыштырма каталык мына Тилектин көбүрөөк зыян тарткандыгын көрсөтүп жатат. Эми өзүңөр жыйынтык чыгарып көргүлө. Жакындаштырылган маани так мааниден канчага айырмаланарын билүү үчүн чоң сандан кичине санды кемитип салабыз. Так мааниден жакындаштырылган маанинин айырмасынын модулун табабыз. Бул айырманын модулу абсолюттук ката деп аталат. Салыштырмалуу ката болсо, өлчөмдүн сапатын баалайт жана процент аркылуу туюнтулат экен. Эгерде x барабар альфа, болжолдуу барабардык менен берилип атат. Мында x сандын так мааниси, ал эми альфа сандын жакындаштырылган мааниси болсо, анда абсолюттук катаны модул ичиндеги x минус альфага барабар болот деп айтабыз. Башкача айтканда, сандын так маанисинен жакындаштырылган маанисинин айырмасынын модулуна барабар болот экен. Ал эми салыштырмалуу ката болсо, модул ичиндеги x минус альфа бөлүнгөн модул ичиндеги альфа көбөйтүлгөн 100%ке барабар. Же болбосо абсолюттук катанын модулун жакындаштырылган сандын жакындаштырылган маанисинин модулуна болгон катышын 100%ке көбөйтүп коет экенбиз. Берилген мисалды карап көрөлү. 286 болжолдуу барабардык 290 деп турат. Бул жерде бул сандын абсолюттук катасын тапкыла дейт. Демек, 286 так мааниси болуп атат, 290 жакындаштырылган мааниси болуп атат. Демек, абсолюттук катасы бул жерде сөзсүз түрдө 4кө барабар. 0,135 болжолдуу барабардык менен берилип атат, 0,4кө деп жакындаштырылган маанисин алган экен. Демек, бул жерде абсолюттук катабыз 0,5ке барабар. Үчүнчү учурду карасак, 6912 болжолдуу барабардыгыбыз 6900
Демек жакындаштырылган мааниси бул жерде 6900-гө. Абсолюттук катабыз барабар болот экен 12-ге. Кийинки мисалды карап көрөлү. Салыштырмалуу катаны тапкыла дейт. 14,7 бөлчөгүн бүтүнгө чейин тегеректейли. Жана анын жакындатылган маанисинин абсолюттук катасын табабыз. 14,7 болжолдуу барабардык 15-ке. 14,7 так мааниси болуп атат. 15 деген саныбыз жакындатылган маани болуп атат. Абсолюттук катасы 14,7ден 15ти кемитип, алардын модулун алсак, анда 0,3 деген санга барабар болот. Салыштырмалуу катаны тапсак, абсолюттук катаны жакындатылган мааниге бөлүп, алардын модулун 100%ке көбөйтсөк, демек бул жерде салыштырмалуу каталык 2%ке барабар экен. Эми бүгүнкү сабакта балдар, силер менен жакындатылган маанилердин так маанилерден канчага айырмаланаарын аныктаган абсолюттук жана ченөөнүн сапатын аныктоо үчүн зарыл болгон салыштырмалуу ката деген жаңы түшүнүккө ээ болдуңар. Кийинки сабактан жолугушканга чейин сак саламатта болгула.